Саламатсыңар балдар. Бүгін Бурана мұнарасы елдің қазынасы деген темада онлайн сабағымызды баштайбыз. Баласағын шаары жана Бурана мұнарасының тарихы бір-бірі менен тығыз байланыштуу. Себеби тауышу Баласағын шаарында Бурана мұнарасы пайда болгон. Ошондуктан алгач Баласағын шаарынын тарыхына кайрылабыз. Баласағын шаары археологиялык изилдөөлөргө караганда 10 кылымда негизделген. Бирок төргөч тыйындарында маалыматтарга таянсак, шаар мурда эле 8 кылымда пайда болгон. Баласағын шаары жөнүндө маалыматтар өтө аз. Белгилүү тарыхчы, окумуштуу Александр Натанович Бернштам 1938 жылы Токмокко жакын жердеги шаар урандысында экспедициялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Кийин ушул шаар урандысын Баласағын шаары болгон болуш керек деген божомолунан кийин ал уранды Баласағын деп атала баштаган. Ушул Карахани доорунда жашаган белгилүү түрколог, энциклопедист, окумуштуу Махмуд Кажгаринин Диван лугат ат-түрк чармасында Баласағын шаары улуу Жүүек жолунун боюндагы Чүй суусунун өйүзүндө жайгашкан деп белгилеп кеткен. Баласағын шаары Караханилер мамлекетинин борбору болгон. Шаардын борбордук бөлүгү кооздолуп, сыйынуучу жайлары болгон. Алардын бири Бурана мұнарасы болуп эсептелет. Кийин Каракытайлар мамлекетинин борбору да Баласағын шаары болгон. Монголдор басып алган мезгилинде каршылыксыз багынып бергендиктен Баласағын шаары Гобалык, жакшы шаар деген наамды алган. Шаар 15 кылымда өзүнүн жашоосун токтоткон. Себеби азыркы күнгө чейин белгисиз. Археологиялык казууларды жүргүзгөндө Баласағын шаарында 4 зыяраткана, мончо, турак үйлөр жана суу түтүктөрү жана башка курулуштардын калдыктарын табышкан. 17 кылымда жашаган Махмуд ибн Валинин Сырдуу деңиз чармасында Баласағын шаарында 240 мечит, 20 ханака, 10 медресе болгондугу жөнүндө маалымат бар. Так ушул Баласағын шаарында белгилүү көрүнүктүү окумуштуубуз Жусуп Баласағын туулган. Ал дүйнөлүк адабиятта өзүнүн кут алчу билим деген чармасы менен белгилүү. Анын ысмы азыркы мезгилде мамлекетибиздеги улуттук университетке ыйгарылган. Мунаралардын пайда болушу ислам динине байланыштуу болгон. Мунара деген араб тилинде которгондо жарык берүүчү жер, маяк дегенди түшүндүрөт. Бурана мұнарасы Караханилердин дооруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. Бышкан кыш менен 4 бурчтуу пайдубалга 8 курдуу түптөлүп, цилиндр түрүндө тургузулган. Мунара чептин ичинде жайгашып, сырткы бети оймо чийме менен кооздолгон. Ал эми ичинде жогору карай буралып чыгуучу тепкичтер орнотулган. 9 метр болсо, төбөсүнүкү 6 метрге жакын болгон. Бурана мұнарасы 11 кылымга таандык эстелик. Анын алгачкы бийиктиги 45 метрдей болгон. Ал эми азыркы күндө анын бийиктиги 24 метр. 1925-1929 жылдары археолог изилдөөчүлөр Массон, Грязнов, Воеводский, ал эми 1938 жылы Александр Бернштам жетектеген экспедиция, 1953 жылы Кожемяка сыяктуу окумуштуулар изилдеп чыккан. Бурана мұнарасынын реставрациялоо мезгилин 3 чоң мезгилге бөлөбүз. Биринчиси 1927-28 жылдар. Мында алгачкы ремонттук иштер жүргүзүлгөн. Негизги максаты мунараны талкалануудан сактап калуу керек болгон. Экинчи мезгили 1971-76 жылдар. Мында Өзбекстан, Казакстандын реставраторлорунун тажрыйбасына таянып, кеңири масштабтуу түрдө реставрациялоо жүргүзүлгөн. Ал эми 3-чү мезгили бул 1991-2020 жылдары. Азыркы мезгилде бул Бурана мұнарасы мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Ал үчүн атайын адистер иш алып барууда. 1971-76 жылдары Бурана оңдолуп, толугу менен калыбына келтирилген. Бурана мұнарасы жөнүндө эл арасында бир нече уламыштар бар. Алардын бирине көңүл бурсак, жергиликтүү күчтүү бир хан алыскы жакынкы төлгөчтөр чакырып,
өзүнүн жалгыз кызы Бурайымдын келечек тагдыры жөнүндө айтып берүүсүн суранган. Ошондо тергөөчүлөрдүн арасынан бирөө чыгып, «Ханым, сиздин кызыңыз 18-ге чыкканда Каракурттун уусунан көз жумат» деп жооп берген. Жоопко кайгырган хан кызын Каракурттан сактоо үчүн бийик мунара курдурат. Эми бийик жерге Каракурт келбес деген ойдо жүргөндө кызы 18-ге толот. Ошол күнү Ак сарайдын бир кызматкери алып келген жер жемиштен хан кызы жейин деген жүзүмдүн ичинен Каракурт чыгып, кызды чагып өлтүрөт. Мунара хан кызынын күмбөзүнө айланат. Бурана мунарасынын айланасында бир нече балбал таштар бар. Балбал таштар курман болгон жоопкердин элесине арналып орнотулган. Балбал коюу жөрөлгөсү Кыргызстандын аймагында 6-кылымда башталган. Алтайда, Тувада, Монголияда балбал таштар чыгышты карай, ал эми Кыргызстанда батышты көздөй коюлган. Балбал орнотуу ислам дининин таралышынан кийин токтотулган. Азыркы Бурана мунарасынын айланасына балбал таштар Чүй, Кеми, Ысык көл, Талас өрөндөрүнөн табылган балбал таштар. Бурана тарыхый архитектуралык музейи 1976-жылы ачылган. 2016-жылы Жусуп Баласагындын 1000 жылдык мааракесине карата жаңы музей курулган. Баласагын шаары, Бурана мунарасы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурасына киргизилген. Азыркы мезгилде Кыргызстанда Бурана мунарасына окшош өзгөн мунарасы да сакталып калган. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабакты даярдаган Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатынын тарых мугалими Ажыбаева Нурила Эргешбаевна.